Бүгүн 27 январ Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын 3-Б классынын окуучулары класс жетекчиси Мусаева Гүлзат Эркеновна менен бирдикте окуу керемет долбоору боюнча окуйбуз, жаратабыз, изилдейбиз аттуу конкурсунун алкагында мектеп китепканасына барышты. Жана ошондой эле китепканага сапар бизге ата-бабалардан мураска эмне калды деген маалыматты талдоо, чыгармачылык көндүмдөрүн өнүктүрүү жана изилдөө максатына багышталган. Китепканачы Акылбекова Гүлбара эжекеге суроо жооп берүү менен кызыктуу китептерди окуп, Кыргыздын улуттук буюмдары менен таанышып, керектүү маалыматтарды өз билим куржундарына толтуруп кайтышты. Бизге ата-бабалардан эмне мураска калган? Мынакей көрүп атасыңар, комузубуз болгон, ак калпагыбыз болгон, башыбызга кийген, ак келечектерибиз болгон. Мен силерге ушул китептердин баарын көрсөтүп кетмекмин. Силер билгендериңерди айткылачы. Бул эмне? Бешик. Силер бешикке жаткансыңарбы? Силердин чоң энеңер келбеттиби бешикти? Мынакей көрдүңөрбү? Дагы эмнесин көрсөк болот? Бул жерде эмне болуп атат? Ата эне, чоң эне, чоң апа, менен чай ичип бир дасторкондо мурас сөздөрүн, акыл сөздөрүн айтып отурат. Көрүп атасыңарбы? Кара балдар, бешик жөнүндө таанышмак билесиңерби? Кана айтып кара балдар айтасыңарбы? Тыкыр деген тыкысы эмнекен? Ичиндеги быкысы? Баласы экен, Айзамат. Ата-бабаларыбыз ак калпактуу ала тообузду душмандардан коргоп сактап келишкен. Ала тоого жарашкан боз үйдү ак калпак менен ак элечекти унутпай жүрсүн деп тилек кылышкан. Балдар үчүн кызыктуу жомокторду, дастандарды чыгарып, унутпасын деп үйрөтүп келишкен. Өз турмушунан улам жаралган акылман осуят сөздөрдү, макал лакаптарды да мураска калтырышкан. Ата-бабалардан калган улуу манас эпосу, комуз асбабы, эмне деген кереметтер. Көрдүңөрбү балдар, биздин ата-бабаларыбыз бизге кандай мурастарды калтырышыптыр. Демек, мурас улуулардан калган байлык. Ал эми осуят сөз. Улуулардын кичүүлөр үчүн айтылып калган акылман сөзү. Балдар, ата мурасы ыйык, аны сактап бийик дейт элибизде. Ата салтыбызды унутканыбыз биздин кечирилгис күнөөбүз. Ата-бабаларыбыздын мурасын ыйык сактап урпактарга берели.